Саламатсыздарбы, Ободо Лондон, BBC Кыргыз кызматы, студияда сиздер менен Акчылпан Койчиева, дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырабыз. Түндүк Кореяга жашыруун сапар. Президент Трамп чалгындоо кызматынын башчысы өткөн аптада Ким Чен Ын менен жолугушканын тастыктады. Аял заты үчүн тарыхый кадамбы? НАСА Марс планетасына конгон биринчи адам аял киши болот дейт. Дүйнөдөгү эң кымбат атыр духилерди чыгарган, бир эле жыттап 800 жытты айырмалай алган адам менен баарлашабыз. АКШ чалгындоо кызматынын директору Майк Помпео жашыруун иш сапары менен Пхеньянга барып, Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолугушту. Жолугушуу Пасха майрамы учурунда президент Трамп Помпео мырзаны жаңы эле мамлекеттик катчы кылып дайындагандан кийин орун алган. АКШнын мамлекеттик катчысы катары дайындалчу Майк Помпео жашыруун түрдө Ким Чен Ын менен жолукканы Пхеньянга барып келгени маалым болду. Президент Трамп учурда Жапониянын премьер-министри Шинзо Абени кабыл алууда. Алар Түндүк Корея тууралуу сүйлөшөт деп күтүлүүдө. Бул жерде Трамп АКШ Түндүк Кореянын жогорку даражадагы кызматкерлери менен түз сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатканын белгиледи. АКШнын Түндүк Корея менен дипломатиялык мамилеси жок. Акыркы жолу АКШнын мамлекеттик катчысы Түндүк Кореяга 2000-жылы барган. Соңку тынч сүйлөшүүлөр эки лидердин буга чейинки мамилесинен кыйла айырмаланат. Президент Трамп Түндүк Кореянын өзөктүк ракета учуруу боюнча коркутууларын катуу ачуума туш болот дегенине 1 жыл болду. Ага жооп кылып Ким Чен Ын болсо Трампты акылынан кайткан адам деген. Бирок Түштүк Корея кышкы Олимп оюндарын өткөрүп жатып, күтүлбөгөн жерден дипломатиялык терезени ачкан. Өзүнө тартуу максатында Ким карындашын Ким Йо Чоңду Түштүк Кореяга жөнөтөт. Ал Түштүк Кореянын президентин Пхеньянга чакырат. АКШнын вице-президенти Майк Пенс Ким Чен Ындын карындашы менен учурашпай коюп, санкцияларды күчөтүүгө үндөйт. Бирок өткөн айда президент Трамп эл аралык коомчулукту таң калтырып, Пхеньяндын түз сүйлөшүү сунушун кабыл алат. Бул эки лидер ортосундагы мурда болуп көрбөгөн көрүнүш болууда. Сүйлөшүүлөр июнь айында өтүүсү күтүлүүдө. Бирок ага чейин Трамп Майк Помпеону өлкөнүн мамлекеттик катчысы катары дайындоосу зарыл. НАСАнын алдыңкы инженерлери BBC'ге билдиргендей, Марс планетасына биринчи кадам таштаган адам аял киши болушу керек. НАСАдагы көрүнүктүү окумуштуу айымдар менен астронавттар өздөрүнүн иши жана тоскоолдуктар тууралуу кеп кылышты. Космос багытына көбүрөөк аялдар тартылышы керек дейт алар. Хьюстондагы спутниктерди көзөмөлдөө борбору. Алар эл аралык космос станциясына байкоо салууда. Бул жерде космонавттар мейкиндиктин шарттарына даярдалат. Ал эми аялдар үчүн бул жерде жаңы салгылашуу пайда болууда. Менин боссум аял киши. Бул бөлүмдүн башчысы айым. Аял космонавттар да бар. Биз жалгыз гана айга аял космонавтты жөнөтө элекпиз. Менин оюмча Марс планетасына түшкөн биринчи адам аял болушу керек. НАСА көп жылдар бою аял илимпоз жана аял инженерлерди колдоп келет. 2018-жылы биринчи аял мейкиндикке барып келгенине 40 жыл болот. Жалпы кызматкерлердин 3/1 бөлүгүн учурда аялдар түзөт. 2016-жылы НАСА биринчи жолу космонавттар арасында гендердик теңдикти орнотту. Мунун баарына карабай, бир дагы аял киши барып көрбөгөн дагы бир жер калууда. Аял космонавт айга барып конгон күн дагы келет. Бул тармакта өтө көп акча жана саясат бар. Ошол үчүн максатыбызга жетүү оңой эмес. Мейкиндикте жашылча өстүрүү азыркы илимпоздордун негизги максаты. Аны менен кошо аял кишилерди да илимпоз болууга түртүү негизги максат. Албетте, түрдүү оорчулуктар бар. Башында классташтарыма салыштырмалуу математика жактан аксачумун. Бирок мен биологияны айрыкча өсүмдүктөрдү жакшы түшүнчүмүн. Мен ошого басым жасадым. Дүйнө жүзү боюнча Гоя сыяктуу миңдеген окумуштуулар гендерлик теңдикке жол салып келет.
BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Химиялык куралдар боюнча эл аралык топтун Сириядагы газ чабуулу болду деп шектелген жерге сапары артка жылдырылды. Тактала элек маалыматтар боюнча Бириккен Улуттар уюмунун тобу Думада ат кылууга алынган. Жаракат алгандар тууралуу азырынча маалыматтар жок. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 24 июнда мөөнөтүнөн 1 жыл мурда парламенттик жана президенттик шайлоо өткөрүүрүн жар салды. Түркиядагы референдум конституцияны өзгөртүп, премьер-министрдин кызматын жоюп, анын бийлигин президентке өткөрүп берген эле. Америка Кошмо Штаттарынын мурунку биринчи айымы Барбара Буш 92 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал өз жашоосунда күйөөсүнүн жана уулунун Америкада президент болушуна күбө болду. Улутка үлгү айым деп таанылган Барбара Буш агартуучулук максатта үй бүлөлүк фонд түзүп иштетип келген. Southwest аба жолдорунун учагынын мотору 11.000 метр бийиктикте жарылып, бир аял каза тапты. Ал учак терезесине сорулуп баратканда кармап калышканы менен катуу жаракат алган экен. Учак Филадельфияга шашылыш конууга жетишти. Жүргүнчүлөрдүн жетөөсү ар кандай жаракат алып учурда каралууда. Сиз колдонгон духи боюнча сиз жөнүндө эмнени билүүгө мүмкүн? Дүйнөдөгү эң кыйын мурундун ээси деп таанылган Роха Дов баасы $35.000 ашкан атырларды жасап сатат. Адамдар тандаган жыттар боюнча алар тууралуу көп нерсени билүүгө болот дейт ал. Ийгиликке жеткен киши көп сын пикирди уга баштайт. Эл сизди сындап баштаса, демек сиз чоң ийгиликке жетиштиңиз десек болот. Роха 800 жытты жыттап, ал эмне жыт экенин айта алат. Кимдир бирөө жөнүндө кандай жытты жакшы көрөөрүн билип туруп, ал кандай адам экенин айтууга болот. Төрөлгөнүбүздө мээнин жыттарды түшүнгөн бөлүгү бош болот. Биз ымыркай кезибизде жыттаганды үйрөнө баштайбыз. Ар бир жытты алгачкы элес менен кошо эстеп калабыз. Роха дүйнөдөгү эң кымбат атырларды амбыра же киттин экскременттери сыяктуу чийки заттардын жардамы менен жасайт. Ал амбыра алтындан 10 эсе кымбат турат. Роханын атактуу атырлары $35.000 түзөт. Атырдын негизинде чийки заттар колдонулат. Эң аягында атырды жыттаардын алдында сиз мурдуңуздун түп жагындагы ар бир молекуланы бошотуп туруп жытташыңыз керек болот. Британияда атыр чыгарган тармак жылына $1.8 миллиард жасайт жана унаа тармагына салыштырмалуу көп кишилерди жумуш менен камсыздайт. Эң биринчи жолу мага жаккан атырды жыттаганым эсимде. Менин апам түн ичинде бетимен өпкөнү бөлмөгө келген. Ал кооз көйнөк кийип, бриллиант тагынып, анан атыр себинип алыптыр. Мени өп жатканында ошол жыт сезилди. Ошол жыпар жыт ушуга чейин сулуу жасанган апамды эске салат. Роха атактуу Жан-Поль Герлейдин 20 жыл бою окуучусу болгон. Ал өз компаниясын 2011 жылы негиздеген. Сиз себинген атырдын жыты аркылуу тегеректегилерге өзүңүз жөнүндө баяндап жатасыз. Ошону билишиңиз керек. Эгер сиз бизнесте же саясатта болобу өзүңүздү олуттуу жана салаваттуу киши катары көрсөткүңүз келсе, анда шепрес аттуу жыгаш жана нымдуу жер жыттанган жыттарды тандасаңыз болот. Эми спортко токтололу. Орто салмактагы мурунку чемпион мушкер Манни Пакьяо июлда Лукас Матиссе менен таймаштан кийин бокстон чыгаарын билдирди. 39 жаштагы Пакьяо менен таймаша турган 35 жаштагы Матиссе өлсөм дагы чемпиондугумду коргойм деп айтууда. Сербиялык Новак Джокович Монте-Карло ачык чемпионатынын 4-чү күнүндө хорватиялык Борна Коричти жеңип алды. Эркектер таймашында испаниялык Рафаэль Надаль словакиялык Алияш Бедене менен беттешет, жана канадалык Милош Раонич менен италиялык Марко Чекинато ойномокчу. Жаңылыктардын соңунда сыртка эркин талаага чыкканда адам эле эмес, жаныбарлар дагы сүйүнөт. Түндүк Ирландиянын Антрим аймагында бул уйлар 8 ай бою жем менен багылып, чөп талаага биринчи чыкканда ушинтип сүйүнүптүр. 8 ай бою аба ырайы өтө суук болуп, жамгыр тынбагандан аларды сарайда кармоого туура келди дейт ээси фермер Стивен Хьюстон. Программасы ушу менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева, саламатта болуңуздар.